Балык бул организмге оңой сиңүүчү протеиндин, микроэлементтердин, витаминдердин булагы. Бирок балыктарда эң баалуусу май болуп саналат. Ал каныкпаган май кислоталарынан, омега 3 жана омега 6дан турат. Балыктын пайдасы жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат. Көрүүнүн жана мээнин иштешин жакшыртат. Сезгенүүдөн жана рак оорусунан сактап, астма оорусунун өрчүшүнө бөгөт коет. Балыкты жумасына жок дегенде 2 жолу жейбиз. О, жакшы. Анткени менин улуу балам азыркы күндө спорт менен машыгат. Спорттун кайсы түрү менен? Эми азыр өз оңдо күрөшкө барат деген анан агайы да айтып калган ошо балык берсең жакшы депчи. Ооба, балык негизи чындыгында витаминдерге бай азык эмеспи? Ооба. Эгерде сиз арыктаңыз, ошол эле учурда көп витамин алгыңыз келсе, анда балыктын аз майлуу сортторун тандаңыз. Ага треска, көк-пилок, гренадер, хек балыктары кирет. Эгерде ашыкча салмак сизди коркутпаса, анда менюңузга скумбрия, галибут, осетр балыктары абдан пайдалуу. Жана орточо майлуулукка тунец, сазан, сом, форель балыктары кирет. Султан мырза, айтсаңыз, жашооңузда чын эле ушундай алтын балыкка туш келсеңиз, алтын балык кармап алсаңыз, эмне деп айтат элеңиз? Кадимки жомоктогу. Ой, көп нерсе айтмакмын десең. Үч эле калуу десе. Ата-эне бир туугандарыма ден соолук сурамакмын. Сөз биринчиден. Экинчиден, дүйнө жүзүнө тынччылык сурамакмын. Анан ковидти кетирбейсизби? Анан туура айтасың. Анан ковид деген балекет ар кандай мындай абадан келген, суудан келген, оттон келген нерселерден бардык адамзатын сактаса ушул үчөөнү каалайт элем. Калган баары эле жетиштүү. Азыркы жашоо жакшы баарыбыз. Балыкты качан кааласаңыз, ошондо жей бериңиз. Бирок аны кечки тамакта жеген абдан пайдалуу. Себеби кечки тамак таттуу жана жеңил зыянсыз болушу шарт. Ал эми мындай учурда балыктын эти эң сонун тандоо.